Урматтуу кесиптештер, айта турган сөзүм көп айтылып кетти. Туура мыйзам негизинде фракциянын ошондой укугу бар. Эгер ал өз мезгилинде жетекчи кызматка сунуштаган болсо, кайра чакырганга укугу толук эле бар. Бүгүнкү чыр чатак эмнени чыгарды? Бизде жогорку кеңеште ынтымактын жетишпегендиги суралып атат. Мына коалициялык көпчүлүк ушундай чоң маселе каралганда талкуулап, чырылдап, урушса, талашса, ушул залдан сыртында талашып жыйынтыкка келгенде жакшы болмок да. Эгерде биз ушул жерде талашып отурсак жакшы эмес. Мен бир ушул жылдын башында айткан элем, эгерде ушул СДПК фракция оппозиция чыгып кетсе, калгандар кошулганда ушундай болбойт эле. Бирок көпчүлүк фракциялар укпай койду, сунушумду колдобой койду. Азыр деле кеч эмес. Мен бир нерсе айткым келип атат. Эме табигат ушундай. Башкаруу партиянын тагдыры ушундай. 70 жылдан ашык башкарган коммунисттик партия деле бийликтен кеткенден кийин ыдырап кетти. СДПКнын тагдыры ошого баратат. Ошондуктан фракциялардын жетекчилери бир ойлонуп туруп, бир ынтымак менен иштеш керек, же анда кайра переформатирование кылыш керек. Негиз бүгүнкү күндө ага бар. Эч кандай эч кимге, мисалы үчүн жөнөкөй жаранга таасир бербейт ал переформатирование. Ошондой бир ойлонуп туруп ушул жол жобосу менен кетсек, же СДПКда эми бул тарыхый, объективдүү процесс. Азыр бул ызычуулар мындан ары күчөп баратат. Анан ага байланыштуу силерге да таасир тигет. Ачык айтканда бир да тагдырды чече албайсыңар силер, урматтуу коалициялык көпчүлүктүн мүчөлөрү. Бир да кызмат ордун чече албайсыңар, иштен бошото албайсыңар. Эмне кереги бар? Жаманаттуу баарыбыз болуп атабыз. Жогорку кеңеш. Ошондуктан мен ойлонот элем, ушул багытта кичине ойлонуп туруп, жаңы жылда эсе алып, жаңы жылдан кийин келип бир кадам жасасаңар, коомчулук ошону күтүп атат, жаңылык болуш керек. Жаңы жылда жаңы коалиция менен иштей баштасак, жакшы болмок эле да. Айрыкча мына аткаруу бийлик айтып атабыз. Көптөгөн сын пикирлер жаралып атат коомчулукта. Жылыш сезилбей атат, экономика өнүккөн билинбей атат. Тагдыр өзгөрүлбөй атат. А биз болсо бул жерде саясий партиянын, бир партиянын кызыкчылыгын талашты угуп турабыз да. Талаш өзүнүн фракциясы комитет партиянын ичинде боло бериш керек. Жогорку кеңешке чыкпаш керек. Чыкканы бул жамандын белгиси.